Bismillahirrahmanirrahim. Jamila, çilekka su alып kel kızım. Разаков айылынын тургуну Абдулайкем Каштабаев чегара маселеси чечилген соң үй бүлөсү менен жаңы конушка көчүп келген. Быйыл жаңы жердеги алгачкы жазгы талаа иштерин баштап, берилген көчөттөрдү отургузууга киришти. Кудай кааласа, быйыл 2026 биринчи жолу мына көчөт отургузуу азыр жардамга бизге жакшы көчөттөрдү берди. Шаптолу, майский кокон гилес деп коет экен. Өрүктөрдү беришти. Жакшы, Алла разы болсун берген адамдарга. Кудайым буйрса, сообу тийип турсун баарыга. Уйку деле жакшы болбойт эди. Азыр Кудайга шүгүр. Жакшы уктап, жакшы эс алып, жакшы жатып туруп калдык. Жакшы. Рахмат президентибизге. Лейлик районунун Максат жана Разаков айылынын тургундарына көчөттөр Токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын долбоорунун алкагында тапшырылды. Ассоциациянын жетекчиси билдиргендей, негизинен мөмөлүү дарактардын көчөттөрү берилди. Бул максатка дээрлик 1 миллион сом каражат жумшалган. Үйлөр курулуп, жолдор курулуп, бирок мындай көрктөндүрүү жумуштары башталды экен. Ошондуктан эми өкмөттүн чоң демилгесин, чоң жардамын колдоп, биз дагы көрктөндүрүүгө бир аз болсо дагы бир салым кошойлук деп, ошол үй бүлөлөргө мөмөлүү көчөттөрдү азыр берип атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Учурда Максат айылына 15, ал эми Разаков айылына 60 үй бүлө отурукташкан. Ар бирине 30 түптөн көчөт бөлүштүрүлдү. Бул демилге муктаж үй бүлөлөрдү колдоого жана азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого багытталган. Элдин атынан мынау жардам берип аткан ишкерлерге бүт баарына Алла разы болсун. Элдин атынан дагы ыраазычылык, биздин өзүбүздүн дагы атыбыздан 30 данадан көчөт берилди бизге. Көчөттөрдү алып эгип атабыз. Өкмөттөрдөн тарап берилген көчөттөрдү мына жаз келип калды. Ошол жерге камыр көчтөрдү куруп атабыз. Мына суу кампа курдук. Кышка мына 2 жолу көмүр берди. Губернатор тарабынан 10 миңден, акимчилик тарабынан 5 миңден жардам берилди. Дага шүгүр жашообуз жакшы уланып атат. Суу чыгардык. Жердин астынан казып 200 метрден ашык жерден суу. Азыр крандарга суу чыгарып койду. Аллага шүгүр, мына рахмат өкмөтүбүзгө, mana şu бийликтердин бардыгыга. Элибиз Кудайга шүгүр жакшы ынтымакта жашап атабыз. Жаңы айыл курулган. Жергиликтүү тургундар ыраазычылыктарын билдиришти. Жаңы конушта бак өстүрүү келечекте үй бүлөсүн жер жемиш менен камсыз кылууга шарт түзөөрүн билдиришти. Мындан тышкары бак арасына өстүрүү үчүн кулпунай жана малина көчөттөрүн берүү да пландалууда. Мындай иш-чаралар көчүрүлгөн үй бүлөлөрдүн туруктуу жашоого ыңгайлашуусуна жана кирешесин көбөйтүүсүнө жардам берери кошумчаланды. $10.000 проект менен бул кишилердин ар бир үйгө 30 түптөн ар кандай мөмөлүү дарактар таркатылды. Жакынкы күндө малина, клубника жана эмелерден башка көчөттөрдөн дагы алып келет. Алар ошол табаркаларына тигип, огороддоруна экологиялык жана экономикалык состояниясын өстүрөт. Адистердин билдиришинче, бул сыяктуу демилгелер азык-түлүк коопсуздугун бекемдөө менен катар жаңы конушка көчүп келген тургундардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга да салым кошот. Айжан Кубатбек кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.